Allah. Адам эмнеге жаралды? Жашоо эмнеден турат? Аалам кандай айланат? Ата-эне ким, жубай ким, бала ким? Атыл деген ким болуш керек? Мамлекет кандай түзүлөт? Саясат кандай жүргүзүлүш керек? Мунун баары тиричилик. Суроолор көп, жообу да арбын. Кимдики туура, кантсе болот? Түшүнүк пикирден башталат. Чогуу пикирлешели. Акыл калчап көрөлү. Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala rasulih ashabihi ecmaîn amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmattуу Kırgız jurtu. Бүгүн кайрадан сиздер менен түз эфирде дагы бир суроаттуу долбоор менен Муктубек Арсланбек саламдашып, сиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун алган көйгөйлөр, кубанычтар, балким кыжалатчылыктар жөнүндө чогуу сүйлөшөлү деп бел байладык жана биздин бул долбоорубузга көмөктөшкөн мекендештерибизге көмөктөшкөн биздин чоңдорубузга Аллах субханаху ва таала ыраазы болгон болсун. Анткени бүгүнкү күндө коомдо динге болгон кызыгуу өтө зор. Жана мына ушул динге болгон кызыгуудан улам албетте биздеги исламдын жайылуусуна анча деле кызыктар болбогон. Балким бул жайылууда өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн кээ бир топтордун алдын утурлай мамлекет тарабынан бизге да ушундай мүмкүнчүлүк берилип жатканына биз өтө кубанычтабыз. Чыныгы исламды дин катары жана 24 сааттык жашоо тарихи катары сиздерге жеткирүүдө сиздерден болгон табигый кызыгууларга жооп тапканы мүмкүнчүлүк издеп жатабыз. Жана албетте биздин бул уюштурган долбоорубузда биз да пенде болгондуктан кээ бир нерселерди толуктоого жана кээ бир нерселерди оңдоого муктаж болобуз. Ошондуктан урматтуу радио угуучулар, бүгүнкү жана келечектеги деги эле ушул долбоорлор ишке чыгып жаткан учурда биз менен активдүү байланышта болуп, биздин да каталарыбызды оңдоп турсаңыздар, сиздерге Аллах субханаху ва таала ыраазы болмок. Аллах субханаху ва тааланын хак пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Бир түндү болсо дагы коом жөнүндө мындай бир ташвиш тартпастан, коом жөнүндө ойлонбостон таң атырган бизден эмес деп атат. Демек, бул сөз менен келтирилген чечим мусулмандар кайсы гана коом, кайсыл гана доордо болбосун, ошол коомдун көйгөйүн өзүнүн жүрөгү аркылуу, өзүнүн акыл эси аркылуу, өзүнүн чечими аркылуу, тагыраак айтканда чечими деген ошо Куран, сүннөт менен өткөрүп туруу алардын негизги милдеттерине кирет. Демек, бүгүнкү кырдаалды биз өзүбүздүн Кураныбыздан, динибизден издей турган болсок, жана бүгүнкү кырдаалга Кураныбыздан, сүннөтүбүздөн жооп таба турган болсок, анда албетте биз өнүкмөйүнчө турбайбыз. Анткени Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Мен эч бир коомду өзгөртүрбөйм, ал коом өзүндөгүн өзгөртмөйүнчө" деди. Өзүндөгүн өзгөртмөйүнчө дегенди көпчүлүк уламалар ушундай бир чечимге келишет. Адам өзүндө эмнени өзгөртүш керек? Өзүндө болгон мамилелерди өзгөртүш керек. Өзүнүн саясатын өзгөртүү керек. Биз айтканбыз, саясат эмне десе, бул адамдын мамилелери. Тагыраак айтканда, адамдын досуна жана душманына болгон мамилелери, жана досун жана душманын, ошондой эле өзүнүн күнүмдүк 24 сааттык жашоосуна болгон мамилесин өзгөртүш керек. 24 сааттык жашоо албетте биздин өзүбүзгө болгон мамилебиз. Кандай тамакты жейбиз, кандай сууну ичебиз, кандай уктайбыз, кандай басабыз, кандай кийинебиз, жана биздин коомубузга болгон мамилебиз, аялыбызга кандай мамиле кылабыз, ата-энебизге кандай мамиле кылабыз, президентибизге кандай мамиле кылабыз, жогорку кеңешке кандай мамиле кылабыз, кошунага кандай мамиле кылабыз, досубузга кандай, душманыбызга кандай мамиле кылабыз, жана ошондой эле биздин жаратуучуга болгон мамилелерибиз. Аллахка кандай ибадат кылышыбыз керек, жана биз эмнени кылганда Аллах бизден ыраазы болот, жана ибадатты кандай уюштурушубуз керек, жана кайсыл иш аракетибизди Аллах субханаху ва таала ибадат деп кабыл алат, жана кайсыл иш аракетибизди Аллах субханаху ва таала күнөө деп кабыл алат. Мына ушулар жөнүндө түшүнүгүбүздү өзгөртүү жана ушуларга болгон мамилелерибизди өзгөртүү Аллах субханаху ва таала Куранда айтып аткан: "Мен эч бир коомду өзгөртпөйм, ал коом өзүндөгүн өзгөртмөйүнчө" деген аятка туш келет. Албетте проблемасыз жашоо болбойт. Тагыраак айтканда, жашоонун өзү проблема. Ойлонгон адамга эртең менен тургандан баштап кайра көздү жумганга чейин, балким уктап жаткан учурда эле кээ бир адамдарга проблема. Жана проблеманы жок кылып койсо эмне болот десе, проблема жок болбойт экен. Аллах субханаху ва таала адамдардын табиятын өнүктүрүү балким максатында ошол проблемалардын көптүгүн берет экен. Бирок адамдардын кетирген каталыгы эмне десе, ошол проблеманы чечүүдө ката кетирет экен. Кимдир бирөө өз башымчалык кылып өзү билгендей чечет экен.
Кимдир бирөө момундай деп чечтеди, ошентип чечебиз, кимдир бирөө мындай чечтеген, мынтип чечебиз, мына маселени мындай кылабыз деп. Балким кимдир бирөөлөр бул проблеманы Аллах субхану ва таала айткандай чечкенге аракет кылат, пайгамбар үйрөтүп кеткендей аракет кылат. Анткени эмнеге биз Аллахтын айтканындай проблема чечишибиз керек десе, ал проблема чечилет. Жана ийгиликтүү чечилет. Чечилгенде дагы мусулмандын, ошо проблеманы чечип жаткан адамдын пайдасына чечилет. Пайгамбарыбыздан бир хадис бар, мааниси жагынан айтканда, пайгамбарыбыз дейт, мусулмандын жашоосу бир керемет дейт. Башына бир күн түшө турган болсо, ал сабыр кылат дейт. Бул өзүнчө бир жакшылык дейт. Ал эми жакшылык келе турган болсо шүгүр кылат дейт. Бул да бир жакшылык дейт. Муну мен айта турган нерсе сабыр жана шүгүрдү Аллах субхану ва тааладан айтылганына караганда имандын жарымы. Тагы айтканда пайгамбарыбыз айтат, сабыр имандын жарымы деди. Дагы бир жерде айтат, сабыр бул иман деди. Эми бүгүнкү күндө сабыр эмне десе, жаманчылыкты көрүп чыдап отура берүү, бул сабырга жатпайт. Сабыр эмне десе, ошол кезде эмоция калтырбай, дароо эле атып турбай, митингке чыга калбастан жок, акылды калчап, бул маселени кантип чечүү керек? Муну момундай чечсем, бул менин өзүмдүн чечимим болуп калат экен. Балким мунун артынан дагы көптөгөн проблемалар чыгып калышы мүмкүн экен. Мен муну Кудай айткандай чечип көрбөйүнбү? Себеби Кудай адамдарга жакшылык каалайт жана ал айткан проблеманы чечүү рецепти менен иш жүргүзө турган болсок, артында проблема жок болот окшойт. Келгиле ушинтип чечип көрөйүн деп, ушу эки жолдун бирисин тандагандан болот. Мына ушул жерде сабыр механизми ишке кирип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, сабыр башка мүшкүл түшкөндө, тагыраак айтканда проблема пайда болгондогу эң алгачкы учурдагы өзүн өзү кармануу сабыр деди. Мааниси ушундай. Демек, бул деген нерсе ал проблемадан качып кет деген нерсе эмес. Башыңа бир койсо, эми бутуму тебеле деп туруп бер деген сөз эмес. Проблеманы чечүүдөгү сууккандуулук, эмоция калтырбай, акылды калчай билүү бул сабырга жатат. Бүгүнкү күндө биздин коом, алхамдулилла, мына ушуга үйрөнүп келе жатат сабыр кылууга. Буга өткөндөгү биздин саясий өтө курчуган кырдаал күбө болду. Биз мамлекетке өзүбүздү аманат кылып бергенбиз, мамлекет биздин аманатыбызды аздыр көптүр, жакшыдыр жамандыр аткарып аткандыр, бүгүнкү күндө анын үчүн өзү жооп берет да. Бирок биздин ошо коомдун мүчөсү катары сабырдуулугубузга жообуз эмне болду десе, биз деле кыйынчылыкты көрүп жатабыз. Албетте 70 жылдык советтик пландоо экономикасы бизди кандай акыбалга жеткирди? Магазинде колбаса 50 тыйын, яблочный вино 1 сом 50 тыйын болгонуна карабай туруп, биз өтө жакыр мамлекеттердин катарында жашадык. Экинчи дүйнөлүк согушту жеңип чыккан эл, жеңилген элдин бир канча эсе начар жашады. Жеңилген немистердин жашоосун караңыздар, кандай жашады? Эми биздин жашоону караңыздар. Асман менен жердей эле. Биз жеңдик эле го деп жооп таба албайт элек. Эмнеге биздин машинелерибиз карча курчу 2 айдан кийин болуп шуруптары түшүп калат, ал эми алардын иномаркалары дагы эле болсо 15-20 жылга чейин жакшы жүрө берет. Алардын жашоо мүмкүнчүлүгү кандай, биздики мүмкүнчүлүгү кандай? Биз ойлонууга да мүмкүнчүлүгүбүз жок эле, анткени мындай нерсени ойлонсоң, диссидент жана башкача ойлонуучу адам катары камакка камалып калуу оңой эле. Бул 70 жылдык зулум болду. Андан кийинки кайра куруу доорунда зулумдукту эми айта көрбөт, тарыхчылар бул жөнүндө жазып атканда колдору калтырабайынча жазбаса керек. Анткени биз көрбөгөн нерсе калган жок. Мына биздин муун өзгөчө. Бизде мурдагы муундар балким окууларын бүтүп мамлекет тарабынан кандайдыр иштерге орнотулуп, үй-бүлөлөр бутка туруп калдыбы? Биздин муун өтө оор учурга туура келди. Магазинде Акаевдин китеби жана ширеңкеден башка эчтеке жок учурду көрдүк. Талондор менен жашап да көрдүк. Жумуртка, кант, тамеки деген нерселерди биз талондор менен алып жашап калбадыкпы? Мына ушундай доорду да баштан өткөрдүк. Андан кийин коррупция деген доорду биз көрдүк. Ал коррупция доору эмнени бизге сунуш кылды десе, 100% десем калп болор, бир 99% Кыргызстанда болбойт деген нерсе жок. Ар нерсени кылсаң боло берет, акчаң болсо деген түшүнүк алып келип койду го. Андан кийинки доор эми бүгүнкү күндө мына ушул 85-90 жылдык чогулган проблемаларды кантип чечебиз десе, митинг жолу менен деп акыркы кыжалатчылыктар ушуга да алып келди. Биз айтып атабыз, жок кое тур. Сабыр кылайлы, акылды калчайлы. Балким башка жолу бардыр. Балким бул проблеманын бардыгын эле мамлекет чече бербесе керек. Мамлекет балким биздин саясий, социалдык, экономикалык маселелерибизди чечип берүүгө аракет кылар. Бирок мына ушулардын бардыгы жыйналган табак бул биздин руханий дүйнөбүз. Биздин экономикалык абалыбыздагы, саясий акыбалыбыздагы, мамилелерибиздин туура каталыгы дагы бүт бардыгы биздин руханий бир табагыбызда турган проблемалардын көптүгүнө кирет да. Демек, мына ушул табакты биз кандай материалдан жасайбыз?
жана аны кандай акыбалда кармайбыз, таза акыбалда кармайбызбы же аны дагы ит жалагандай кир акыбалда кармайбызбы? Кеп ушунда турат. Биздин рухубуздун бүгүнкү акыбалы ушул. Жана башында айткандай, Аллах субханаху ва таала мен эч бир коомду өзгөртпөйм, ал коом өзүндөгүн өзгөртмөйүнчө дегени, ал коом өзүнүн проблемалары салына турган табакты тазаламайынча деп атат. Демек биз руханий дүйнөбүздү тазалаганыбызда гана анын үстүнө коюла турган бүт проблемалар өз ирети менен чечилиши шексиз. Азыр кайсыл жерге барбайлы Кудайга шүгүр, ислам жөнүндө суроо берилмейинче койбойт. Албетте, мындан 3-4 жыл мурда мисалы бизге тийишкендер көп эле. Ой, молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деп коет го. Силер билип турган тебе бересиңер, силер билип туруп мын тебе бересиңер деп ар нерсени дөөрөгөндөр болчу эле. Жана аларга да биз түшүндүрүүдө аябай чабалдык кылчубуз, анткени биз өзүбүз да реалдуу исламдын күчүн анда көрө эле келек. Мына бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр республикада күндөн күнгө мусулмандардын саны өзгөрүүдө. Күндөн күнгө өсүүдө да. Мунун натыйжасы эмне десе, элдин жашоо турмушунун өзгөргөнүн көрүп жатабыз. Мен Кудайга шүгүр, балким Ош базары жана бир-эки жанагы кандай десем, криминогендик зоналарды эске албаганда, мен 6 айдан бери мас көрө элекмин көчөдө. Мындан 4-5 жыл мурда дарактын да мас турганын көрчүбүз. 2-3 мас даракты кыймылдатып атып. Эми Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө ичкендерди көрө элекпиз. Мына ошо көчөдө жайып алып жүргөн. Хотя азыркы күндө биздин дагы эле болсо кээ бир оңдой турган кемчиликтерибиз бар. Бирок мен айтайын дегеним, жакшы жагынан айтканда, бул эмнеге буга ичкиликти токтотууга эмне алып келет десе, албетте иман алып келет. Албетте мечиттеги адамдардын, мусулмандардын санынын көбөйгөнү алып келет. Адамдар түшүнүп атат. Ичкилик бул Аллах субханаху ва таала арам кылган нерсе экен, тыюу салган нерсе экен. Жана муну кылуу менен адам эмнеге жетип атат десе, берекесин кетирип атат. Өлүп талып өзү көрүнгөн жерде тентип иштеп жүрөт, таап келген акчасын 2 бутылка арактын арам кесепети менен жок кылат. Жана анын артында эмне болду десе, кайра эле болсо депрессия, кайра эле болсо деградация, кайра эле болсо бузулган үй бүлөлөр. Муну көрүп атат кыргыздар, көрдү өздөрү. Кой ушуну токтотуп эле коелу деп атат. Мына биз эртең жума, Кудай кааласа, жума намазында биз алдыңкы катарда отуруп, улам мечитке келгендерди көрүп сүйүнөбүз. Кудай, мынау да келген экен. Кудай, мынау мечитке келиптир, мынау да келиптир. Мынау да Аллахка келген турбайбы деп биз күндөн күнгө адамдардын, алардын ичинде чоңдордун келип аткан, формачандардын келип аткандарын, ак үйдөгү чиновниктердин намазга келип аткандарын көрүп, алхамдулилла, кубанбай кое албайбыз. Бул эмне десе, бул албетте биздин коомдун өнүгүүсү. Албетте биздин коом өнүгөм десе, өзүндө болгон мамилени, Кудайына болгон мамилени, күнүмдүк жашоосуна болгон мамилесин өзгөртүп аткандыгынан белги. Бизде байланышта бир радио угуучу бар экен. Алло. Салам алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ажы кандай, ден соолук? Алхамдулилла. Ким бу? Мен Сүйүн. Сүйүн, угуп атам сизди. Муктар ажы, сиздин берүүңүздү бир жумада бир чыдамсыздык менен күтөбүз да. Ушул берүүнү күндө кылып койсо пайдасы жакшыраак болобу деген бир оюм бар эле да. Ошого кандай карайсыз? Мен аябай жакшы карайм, бирок күндө Муктубек сүйлөй берсе да тажайсыңар го, үтүктү сайсаң деле Муктубек сүйлөп калды азыр. Эми бери операны уккандан көрө сиздики кулакка майдай да кошпайбы. Рахмат. Жакшы болот эле, ар нерсени сиңген жерге себүү керек. Мисалы үчүн бизди коом түшүнүп өз талап кылып аткан болсо, балким мен болбосом деле, бирок ислам жөнүндө күн сайын сүйлөнгөн сөздөр болсо керек эле да. Бирок эмчек не дейт, бала ыйлабаса эмчек кайда дейт да. Коом талап кылмайынча бул көрсөтүүлөрдүн чыгуусу албетте оңой эмес. Мына биринчи уктурууларды, мына ошондой уктурууларды чыгарып атканга мен биздин кыргыз телевидениесинин чоңдоруна чоң ыраазычылык билдирет элем. Коомдо кызыгуу бар, бирок талап жок болгонуна карабай туруп, бизге уктур, ушуну кылып бер деп бир да суранган мусулман жок. Мен буга кейип келем. Кат жазып кой десең, кат жазбайт, ушу бир сомдук конвертке кат жазып салып койбойт. Бирок ушуга карабай биздин чоңдорубуз ушуну чыгарып, демилген өздөрү көтөрүп аткан, Аллах ыраазы болгон болсун. Эми сиздерге керек болуп аткан болсо, сиздерге да Аллах ыраазы болсун, талап кылыңыздар. Каттарды жазыңыздар. Бизге ошондой уктурууларды чыгарып бер деп талап кылыңыздар. Мамлекетке налог төлөп өкмөттү багып атасыздар. Жана өкмөт сиздердин талабыңыздарды орундатууга толук мүмкүнчүлүгү бар бүгүнкү күндө. Сиз айткандай операны бербей деле койсо болот, бирок диний уктурууну берүүдөн кимге берип атабыз деп булар деле сурайт да. Угам деген адам жок го деп. Ой, угам дегендер бар, мына биздин айылдан 50 адам, бул айылдан 20 адам деп Аллах ыраазылыгы үчүн кат жиберип койсоңуздар, албетте биздин чоңдор буга кубаныч менен кызмат өтөйт деген ишеним бар. Бизде байланышта дагы бир радио угуучу. Алло.
Алло, саламатсыңар? Кудайга шүгүр, атыңыз ким? Нуриса. Нуриса угуп атам. Мен Бишкектен чалып атам. Бул мечитке жаш балдар барып атат да, мечиттен келишип дайым кайсы бир күндөрү келип, мечитке келгиле деп чакырып кетишет дайыма. Барышат, анан мен угушумда кээ бир жаш балдар келип алып, үйүнөн бөлүнүп, семьясынан бөлүнүп, өзүнчө отуруп, мындай элге кошулбай калышат экен. Бул биринчи, экинчиден бир жаш бала да барып жүрүп, үйүндөгүлөргө телевизор көрсөтпөй, көрбөгүлө деп телевизордун саттырып чырдаптыр. Üçüncüden ana bu geri kızlar, ayallar çünkü çoğuluk sanını uzun koyuna kiyip düşet neyse. Bizde Kırgızlar'da anday yok da taptakırandı. Anan dağı jön aytpay, metitke bargıla dep uşuntu ayta verişet. Bizde neyse Kırgızlar'da yok da antip. Çünkü çoğuluk sanını Keçir koy, Nurisa apa, keçir koy, apada inme, jede inmesiz, menden çoğuraksız go. Rahmat sizge, men düşündüm. Azırkılar kim bilet, Kırgızdın giyimi dep, жылаңач кийимди деле айтса боло берет. Бирок чыныгы кыргыздын кийими биз жана айтып атпайбызбы, калп эле талаша бергенден эмне. Чыныгы кыргыздын кийими табигый таза кийимдерден болгон, өз кепинин башында ороп жүрүү деген бул кыргызда гана бар, элечек деп коет. Элечектин ичи жолук албетте. Мен азыркы ушу мектептегилерде жолук салдырбайбыз тиги бу дегендерге айтам да, эмнеге салдырбайбыз? Сала берсин жолугун. Бул жакшы эмеспи? Гигиена да жакшы. Азыр экологиянын ушунчалык бузулган учурунда кыздарыңыздар эртең эле таз болуп калбайбы? Бул биринчиден. Экинчиден эми кышында кыз башына бирдемке кийбесе сууга өтөлбөйбү? Мектеп анда баш кийим бериш керек балдарга. Мына момундай баш кийим кийгиле деп, балким шөк эле тиктирип береби ар бирине, балким такыя тиктирип береби, бирок жаш баланын башында бир кийим болгону жакшы. Эми жанагынтип мечитке баргыла деп айтуу бул ар бир мусулмандын милдети. Муну айттырбай коюу үчүн сиз бияка Бушты армиясы менен жетелеп келишиңиз керек. Анда мусулмандардын баарын өлтүрүш керек айтпагыла деп. Экинчиден, мечитке баргандын бардыгы эле бузула бербейт. Балки мечитке баргандардын көбөйгөндүгүнөн бүгүнкү сизди ушинтип радиодон чыгып тынч сүйлөп аткандырсыз. Эгер биздин мамлекет динге тескери мамиле кылганда, дин безерлер көбөйүп биздин мамлекет буга чейин кандай акыбалга келип калат эле? 5 миллион калк, анын болгон бир 2 миллиондой кыргыз болсо, бизди таратып коюу оңой эле. Өзүңүздөр баа көрсөтөр. Үчүнчүдөн, бир бала мечитке барып келип алып телевизорун саттырып ийсе, бул ислам жаман деген нерсе эмес. Ошол баланын ата энеси күнөөлүү буга. Ата энеси динди түшүндүрүү керек эле. Ал эми мечиттен кимден угуп алды, ал баланын проблемасы да. Мечитке атасы ээрчитип барыш керек эле. Балам, жүр чогуу бар алчы сен мечитиңе. Ким эмнени айтып атат деп. Өзүн жиберип койсо, ал мечиттен уктубу же мечиттин сыртындагы жанагы дин бузардан уктубу ал нерсени. Балким исламдын душманынан уккандыр, телевизорду сындыргын дегенди. Мечитке барса эле бардыгы мечиттен жаман нерсени үйрөн деген бул Кудайга күнөө кылуу болуп эсептелет туугандар. Бул жерде ата эне баласын мечитке ээрчитип барыш керек эле. Сен эмнени угуп атасың, кимден угуп атасың? Жана баласы келип үйүнө исламды киргизүү эмес, атасы исламды киргизүү керек эле. Балам, телевизор арам эмес, көрсө болот. Бирок жылаңачтарды көрсө болбойт. Дүйнөдө эмне болуп жатат, аны көрсө болот. Кабарларды көрүш керек, маалыматты көрүш керек. Бүгүнкү күндө мусулмандар дүйнөдө болуп жаткан акыбал жөнүндө толук кабардар болуп туруу керек. Антпесе мусулмандар кантип коомду башкарсын, кантип алдыга жетелесин? Демек бул жерде ата эне чабалдык кылгандыктан баласы келип ошентип атат. Ата энеси өзү динди билип, "Эй балам, мен муну динди карадым, андай эмес экен, мындай экен. Сен тетирисинче туура эмес көп нерсени аябай эле жана фанат болуп кабыл алып алыптырсың" деп баласын оңдосо болот. Мен дайыма айтып келем, мусулмандар коомдун алдына чыгат качан? Качан коомдун эң алдыңкыларынын суроосуна, талабына жооп бере алса. Бүгүнкү күндө коомдун талабы эмнеде болуп атат? Саясий маселелерди чечүү, экономикалык маселелерди чечүү жана социалдык маселелерди чечүүдө исламдан башка чече турган универсалдык усул жок. Мына ошону мусулмандар өздөрү түшүнбөгөндүктөн телевизорлорун сындырып отурат. Бул биздин албетте биздин шалакылыгыбыз жана кемчилигибиз, жана бул жерде ошо балдарын мечитке жөнөтүп коюп өзү арак ичип отуруп алган аталардын кесепети ошо. Бизде байланышта дагы бир радио угуучу. Алло. Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам. Сизге Мыктыбек ага, Алла разы болсун ушул передачаңыз үчүн. Сизге бир нече суроом бар эле. Атыңыз ким? Менин атым Шабдан, Кеминден чалып атам. Ушул баарыбыз эле алхамдулилла мусулманбыз, баарыбыздын балдарыбыз чоңоюп келатат. Менин да бир кыздарым чоңоюп келатат. Мектеп жашында окуп атат эми. Ушул өзү да ушул намаз окуганды үйрөнүп атат. Жана ушул ошону ибадат кылып өтсөмбү деген ниети бар. Эми ошол мектептерде, университеттерде, башка мекемелерде ушул дин исламдын шарттарын кармаш азыркы убакта кыйын болуп атат. Мисалы мектепте жолдун салынып жүрсө, балдар шылыңдайт экен, мектеп мугалимдери жаман көрөт экен. Же мисалы биздин жаштарыбыз мына мен эле өзүмдүн туугандарым Наз гвардияга барып
кызмат кылып келди, ошол жактан намаз окушка бөгөт койду, окуй албай калдым дейт. Жанакындай арам тамактарды, чочконун этин берип атты дейт, өтө кыйналдык дейт. Анан ушундай суроолор, маселелерди ошонун чечишине сиздин көз карашыңыз кандай? Рахмат сизге. Рахмат сизге да Шабдаке. Сиз өтө жүйөлүү суроолорду бердиңиз. Жана мындай суроолорду берген жигит менимче коомдун артында турбаган жигиттерден, сиздин жүрөгүңүздөгү маселеге Аллах субхану ва таала ыраазы болгон болсун Шабдан. Мен ар дайым эле мындай жүйөлүү суроолорду уга бербейм. Мен аябай кубанычтамын. Биринчиден, биздин деги эле мусулмандын жашоосу Аллах субхану ва таала Куранда айтып атат. Сиздер деп атат. Өзүңүздөрдөн мурдагы коомдорго келген сыноолор келбей туруп бейишке чыгам деп атасыңарбы дейт да. Аллах субхану ва таала айтып атат. Бейишке чыгуунун баасын айтып атат. Бул эмне десе, башка түшө турган мусибатты татыктуу көтөрө билүү. Бүгүнкү күндө мен Кыргызстанда бул окшогон маселелерди мусибат деп эсептебейт элем. Чыныгы мусибаттан Кудай сактаган болсун. Чыныгы мусибат мына Палестинде болуп атат. Чыныгы мусибат Иракта болуп атат. Карагылачы мусулмандарга кандай зулумдар болуп атат. Чеченстанда болуп атат. Биздин жана Россия биздин бир тууган агабыз болгонуна карабай туруп айтайын мен. Аны кой, мына Өзбекстанда карагылачы мусулмандарга кандай мамиле болуп атат. Бизге андай сыноолор жок али. Кудайга шүгүр. Бул да болсо бүгүнкү күндө биз кыйналып атабыз деген маселени, эгер ушу тиги мен башында айтып өткөн мамлекеттерде ушу проблема болсо, алар төшөктө жатып алып чечмек бул проблемаларды. Кофе ичип отуруп чечмек бул проблемаларды, урматтуу брадарлар. Бул аларга проблема эмес, мектепке жол салдырбай коюу деген аларга проблема эмес. Буларга бул жөнөкөй даават, ал мугалимдерди 2-3 мүнөттө түшүндүрмөк хижап эмне экендигин. Национальный гвардиянын жанагы полковниктерине, чоңдоруна намаз окутмак алар. Түшүндүрмөк исламдын эмне экендигин. Алардын өзүн чочкону киргизбей турган кылып коймок. Демек бүгүнкү күндө биз эмне болуп калдык? Биз жанагы дармаят мусулман болуп калдык. Биз үчүн кимдир бирөөлөр даават кылып бериш керек, Бакиев указ чыгарып бериш керек, чочкону жебегиле Национальный гвардияга сойбогула деп. Анан кийин биз сонун мусулман болушубуз керек. Өзүбүз аракет кылбашыбыз керек, жок кыйын экен. Жок туугандар, андай болбойт. Ислам деген бул 24 сааттык күрөш. Биринчиден өзүңдүн напсың менен күрөшөсүң. Экинчиси коомдогу караңгылык менен күрөшөсүң. Үчүнчүсү ошол караңгылыкты жеңүүдө келе турган кыйынчылыкка өзүң сабыр кыласың. Сабыр да оңой эмес, айтып атпайбы? Сабырдын түбү сары алтын дейт. Ал эми Курандагы мааниси сабыр бейиштеги кендерден дейт. Мына жерде жана кара кечени талашып канчасы ит мышык болуп атат. Болбогон бир кара көмүрдүн кенине жетем деп. Ал эми бейиштеги кен деп атат сабырды. Сабыр деген эмне десе, бул күрөш, акылдын күрөшү. Кандай кылганда мен ушу өзүмдүн Национальный гвардияма ушуну жеткирем. Кандай кылганда мектептин директоруна жеткирем. Кандай кылганда бул анча деле оор маселе эмес деп эсептейм мен. Хотя мусулмандар бул маселени оңой чече турган болуп калды. Балдарына жолук салдырбай койсо, мектепке жөнөтпөй коет экен. Мына чече деген проблема. Жок, бүгүнкү күндө бул туура эмес. Менимче маселени бир аз башкача коюш керек. Биз эмнеге мусулманбыз? Бейишке чыгуу үчүн мусулманбыз. Биз эмнеге ислам динин кармайбыз? Аллахтын ыраазылыгы үчүн кармайбыз. Аллах бүгүн кандай учурда ыраазы болот? Качан биз бүгүнкү нерселерди кыйынчылык дебей, балким жакшылык катары, неемат катары бизге берилип аткан бир сыноонун бизде Аллах субхану ва таала сыноо бербей койсо эмне кылабыз? Сыноо берилип атканына кубанышыбыз керек. Жана муну чече билгендигибиз үчүн Аллага мактоолор айтышыбыз керек. Жана Кыргызстанда бүгүнкү күндө мен мусулмандарга оор түйшүк келди дегенге кошулбайт элем. Оор түйшүк мусулмандардын өзүнүн шалаакылыгынан деп айтат элем. Кудайга шүгүр, бүгүн мечиттерибиз толтура, бирок биздин сапатыбыз да көтөрүлүш керек болуп калды. Билимибиз да көтөрүлүш керек болуп калды. Жана биз жашап жаткан коомдун түйшүгү, ишенип коюңуздар, келечекте мусулмандардын мойнуна түшөт. Себеби бизден башка бул маселени чече турган система жок. Дүйнө жүзү ушуга кайрылып атат азыр. Азыр дүйнө жүзү исламга жүзү менен кайрылып аткан кез. Эми ичибизде бир-эки караңгы атеист бар экен. Алардын кесепетин биз көрүп атабыз албетте, бирок биз муну кыйынчылык деп эсептебейбиз. Буга күрөшүү керек, аларга түшүндүрүү керек, алар деле бейишке чыгышын каалашыбыз керек. Аллах субхану ва таала эли жерибизге тынчтык берген болсун, баардыгыбыздын акыретибизди бактылуу кылган болсун, жана караңгыларды дагы жарыкка чыгарган болсун. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.